Kayradan JavaScript улантабыз. Бүгүнкү сабак биздики кечээки берилген тапшырма менен баштайлы. Акыркы жолу берилген тапшырма бул increment анан let I деп туруп муну биз жыйынтыкка сактаган болчубуз. Жыйынтык барабар I plus I десек жыйынтык эмне болот деген суроо болчу. Анан мурда дагы бир жолу эскерте кетейин. Бул не азыркы эмес, андан кийинки билдирүүдө өзүнүн сандын мааниси көбөйөт, өзгөрөт. Азыр бир болсо, бул үстүнө дагы бирди кошот деген мааниде. Ошондо азыр бул жерде ушул билдирүүнүн ичинде I 1 эле болуп турат. Бул жерде I 2 жана бул жакта I кошулган болчу, 2 болсо, ал эми бул жерде 3 болуп калды. Неге? Бул I бул жакка өткөндө, мына плюстан кийин уже башка билдирүү болгондугу үчүн I 2 болду. Андан кийин мына плюс дегенди окуп туруп, 2 дагы бирди кошобуз, 3 болот. Ошондо 3 плюс 1 барабар 4. Мына жыйынтыгы бул үстү жагынан келет да, мына жыйынтык деп бул жака чыгарайын. Мындай кылсак, мына жыйынтык 4 деп көрүп турасыңар достор. Ал эми I өзү канча болду деп ойлойсуңар? I өзү бул мына кошууну албай турганда башында 1 болчу, бул жерде 1, анан бул жерде I 2 болот. Бул мунун айынан I 2 болот. Андан кийин үстүнө дагы бирди кошобуз. Мына pre-increment деген боюнча. Ошондо I 3 болот. I дейли I деп туруп сөзүн чыгарсак, мына I 3 болду. Жыйынтык 4 болду. Неге? Жыйынтыктын ортосунда кошуу дагы бар. Ошол, ал эми дагы эме дейли? Не дейбиз? Дөңгөлөк барабар 4. Console check it log деп туруп, бул жака дөңгөлөк минус плюс минус дейли кайра эле. Дөңгөлөк бул жобу канча чыгат консолдон чыгарганыбызда? Дөңгөлөктүн саны деп туруп мындай кылсак, бул жерде дөңгөлөк 4, бирок бул жака өткөндө 3 болот. Анан дагы бирди алсак 2 болуп калат. Дөңгөлөктүн саны 2 болду. Көрдүңөрбү достор? Бул плюс минустар pre-increment анан post-increment. Мына болсо pre-decrement деп аталат, процесске чейинки азайтуу, а бул билдирүүдөн кийинки азайтуу. Мындайча айтканда, бир билдирүү болуш керек ортосунда. Бул математикалык операция эле, бул бир билдирүүнүн бөлүнгөнүн көргөзүп турат. Ошол достор, анда эмесе кийинки сабагыбызга өтөлү. Кийинки сабагыбыз биздики finding remainder, калдык табуу дегенди өткөнбүз. Create decimal number with JavaScript, муну деле өткөнбүз. Decimal number'ларды дагы бир эметип коелу. Бүгүн биздин сабак JS7 decimals жана decimal алдар менен иштешүү. Бул жакта бүгүн
Bunu толук өтпөйбүз, кыскача эле өтүп туралы азырынча, андан кийинки темага өтүшүбүз керек. Баттан кыскасы decimal деген эмне? Биринчи decimal create кылганды көрүп алалы. Бул экинчи же үчүнчү сабакта өткөн болчубуз муну. Decimal number деген булар мисалы мондай толук эмес сандар, 5,7, 5,7, же болбосо 5,178, же болбосо 15,1000-234. Булар decimal болуп келет экен. А ушул эле decimalдар менен биз математикалык операцияларды деле жасасак болот экен. Const our decimal бөлүнгөн 2 деп туруп, муну жыйынтык барабар our decimal бөлүнгөн 2, ошондо 15,234-тү 2ге бөлөт экен. Console check it log, анан жыйынтык деп жазсак, бул жака азыр 7,617 ушинтип бөлөт экен. Бул жерде 2,4-кө бөлсөк, аны деле бөлөт. 2,473-кө бөлсөк, аны деле бөлөт. Мына достор, бул жерде аябай көп сан чыгып кетет. Муну кандай кыскартсак болот? Буга деле келебиз. Методдорду жана функцияларды өткөндө ушундай нерселерди дагы, мисалы, мен могу бүтүндөн кийин эки эле сан каалайм. 6,16. Мисалы, бул жерде эгер 5 же 6 же 7 болсо, 5тен жогору болсо, 10дун астынан эсептейбиз, 0дон 10го чейин. Эгер бул жерде мисалы 7 боло турган болсо, моуну 17 эле кылып кой. Мага эки эле сан керек, 6,17 болсун. Эгер 0дон 5ке чейин болсо, анда 6 бойдон кала берсин деп. Ушундай лар жөнүндө дагы библиотекалар бар. Libraries деп коет JavaScript'те, dependency'лер менен математиканын өзүнүн математикалык функциялардын өзүнүн libraries бар, библиотекасы. Ошол жактан кээ бир функцияларды колдонуп, ошолордун жардамы менен ошол нерселерди аткарсак болот экен. Мына бөлүүнү да көрдүк. Compound assignment деген муну деле буга чейин көрдүк окшойт достор. Compound assignment деген бул программистикада compound assignment with augmented addition. In programming, it is common to use assignments to modify the contents of a variable. Remember that everything to the right of the equal sign is evaluated first, so we can say деп туруп анан жазыптыр. Мисалы, программистикада дейт compound assignment өзүнө кошуп, өзүнө мисалы ичиндеги маалыматты маанисин көбөйтүп, анан кайра өзүнө сактоо деген мааниде болуп калат. Бул программистикада өтө көп жолугушат. Муну аябай көп проекттерде колдонсо болот. Бул аябай пайдалуу тема. Ошон үчүн үйрөнүп алсак, эми мунун өтө чоң критикалдуу бир мааниси жок, бирок билип алган жакшы нерсе. Буга бул жерде примерлер берилиптир. Мисалы, A, B, C деген 3 өзгөрмөбүз бар экен, ABC. Мисалы, A-ны бул жерде силер менен мурдакы сабакта өткөнбүз муну. A азыркы учурда 3. Дагы бир бул жерде эрежесин айтып кетиптир. Эскертүү дейт, эске туткула, бардык нал барабар символунун оң жагыдагы операциялар биринчи иштелип чыгып, анан сол жагына өтөт дейт. Ошондо биринчи my_var деген бул ичинде мисалы 2 болгон болсо, 2 кошу 5 деп, анан кийин my_var'ын ичине кайра жазат экенбиз. Ошондо 7 болуп калат, Бул башында 2 болчу, азыр жаңысы мааниси 7 болот. Ошондой эле мисалы A3 болсо, бул жерде 3 болуп турат A, бул барабардын оң жагыдагы операция биринчи болуп, ошондо
бул мынага барабар. А барабар муну comment менен жазайын. А барабар 3 плюс 12 деген мааниге түшүп келет. Себеби A'нын мааниси бул жерде 3 экен. Ошон үчүн мунун жообу эгер бул жака чыгара турган болсок канча болот достор? Бул 15 болот экен. Ушул эле операцияны эми compound operation деген менен compound assignment деген менен жасасак болот экен. Бул мындай болот. А плюс барабар 5 деп коелу. А мынау линиядан жогоруда бул жерде А 15 болчу. Ал эми 15ке мол А плюс барабар 5 деп турат. Бул кандай мааниде? Бул мынауга окшош эле. А барабар А плюс 5. Ушул экөө окшош, окшош. Бир эле айырмачылыгы бул могул жерде compound assignment деген болот. Бул программистикада гана колдонулса керек менимче, математикада буга чейин мындай көргөн эмесмин. Ошон үчүн ал эми бул жакта биз compound assignmenттен кийинки A'нын маанисин көрсөк, compound assignmenттен кийинки А бул экен А десек, бул жака бүтүрүп койсок, мына өзүңөр көргөндөй 20 деп чыкты. Бул дегени А ичинде 15 бар болчу, 15ке 5ти кошуп 20 деп бул жака чыгардык. Муну операция негизи бул жерде болуп атат. Муну өчүрүп салсак деле болор экен. 20 деп чыкты. Compound деген ошол. Мисалы my var дегендин ичинде 1 деп турат экен. Ошондо my var плюс барабар 5. Мындайча айтканда my var барабар my var плюс 5. Ошондо мааниси бул жерде 6 болуп чыгат экен результаты. Ошол. Анан ушул эле compound assignment'ти augmented addition деп коет, augmented subtraction, augmented multiplication, division, ошол математикалык бардык эле операциялардын ичинде муну колдонсок болот экен достор. Силер менен бул жерде бир-эки практика кылалы. Не экен? Алманын баасы деп туруп, баасы барабар 44 99 дейін дейли. Эгер алманын баасы мындай эмес болсо кап болбогула, оюмдан чыгарып эле мисал берип атам. Анан алманын баасы плюс барабар ушул эле баага 2 сом кошолу 46.99 болуп калсын. 2 деп туруп, ал эми бул жакта чыгара турган болсок, алманын баасы деп бул жерде бизге эмне болот экен? 46.99 деп чыгарып берди. Ушун эле жөнөкөй эме менен жаза турган болсок, комментти басып туруп, суроо белгини клавиатурадан басып атам. Windows колдонгондор контролду басып туруп, суроо белгини клавиатурадан бассаңар ушинтип коммент кылып коет. Мен бул жака алманын баасы барабар алманын баасы плюс 2 десем деле азыр 46 чыгат. Бул экөө окшош достор. 46.99 деп чыкты, көрдүңөр. Ошол. Андан кийинки дагы бир мисал. Алманын баасы барабар алманын баасы минус 4 сомго арзандап кетти дейли. Алманын баасы. Ошондо console check it log алманын баасы десек, азыр эмне болот экен? 46.99 эмес, 42.99 болуп калат экен, мына. Ушуну эле компаундга айландыралы эми силер менен. Алманын баасы минус барабар 4 десек, мына ушул экөө окшош болду. Бул экөө.
42.99 kayreli.